Эми балдар бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо максатында Kahoot оюнун ойнойлу. Анда болсо неологизмдер боюнча өтүлгөн тема боюнча тесттер түзүлгөн. Бирден чыгып, тандап жооп бере каласыздар, Эң биринчи суроо неологизм деген эмне дейт? Буга ким чыгып жооп берет? Карина кел. Каринанын жообу туура балдар. Анткени неологизм деген бул жаңы пайда болгон сөздөр деп туура жооп берди, Кийинки экинчи сурообузга өтөлү. Экинчи суроо төмөнкүлөрдүн кайсынысы неологизм дейт? Ким жооп берет? Неологизм бул жаңы пайда болгон сөздөр. Ага смартфон кирет. Азаматсың Чыңгыз. Смартфон деп туура жооп бердиң, Кийинки үчүнчү суроого өтөлү. Үчүнчү суроо неологизмдер көбүнчө кайсы тармактарда пайда болгон? Ким жооп берет? Неологизмдер көбүнчө техника жана технологияда колдонулат. Азаматсың Мурат. Неологизмдер көбүнчө кайсы тармактарда пайда болот деген суроого техника жана технологияда деп туура жооп бердиң. Кийинки суроого өтөбүз балдар. Төртүнчү сурообуз. Интернет сөзү кайсы тилден кирген? Ушул суроого ким жооп бере алат? Интернет сөзү англис тилинен кирген. Азаматсың Мурат, туура жооп бердиң. Бешинчи сурообуз балдар. Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы коомдук саясий неологизм? Кана, бул суроого ким жооп бере алат? Менин оюмча бул суроого жооп блогер. Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы коомдук саясий неологизм деген суроого кадырча жооп берди? Блогер деп. Мен өзүм комментарий бере кетейин. Бул блогер эмес, санариптештирүү. Өтөлү балдар. Мында неологизмдердин пайда болушунун негизги себеби кайсы дейт? Ким жооп берет? Неологизмдердин пайда болушунун негизги себеби кайсы? Менин оюм бул коомдук жана илим техниканын өнүгүшү. Азаматсыз жооп туура. Кийинки тапшырмага өтө берели. Жетинчи суроо. Санарип өзү кандай маанини билдирет? Ким жооп берет бул суроого? Санарип өзү кандай маанини билдирет? Менин оюмча цифралык маанини билдирет. Жооп туура. Кийинки тапшырмага өтөлү. 8-чи суроо. Туура жоопту тандагыла. Неологизмдер убакыт өтүшү менен аржаны толуктайбыз. Туура жоопту тандагыла. Неологизмдер убакыт өтүшү менен колдонулбай калат деп туура эмес болуп калды. Жооп бул эски сөзгө айланат. Түшүндүк, балдар? Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы төл сөздөн жасалган неологизм? Төл сөз деген эмне эле? Ушул жерден төл сөздү бир аз кайталай кетели, балдар. Төл сөз деген эмне эле? Төл сөз өзү сөзүбүз, бөтөн сөз башка бирөөнүн сөзү. Эржан, сенин төл сөз жөнүндө айткан жообуң туура. Анан келип эми кийинки суроого жооп берип кой, Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы төл сөздөн жасалган неологизм? Менин оюмча санариптештирүү. Азаматсыз жооп туура. Кийинки тапшырмага өтө берели. 10-чу акыркы суроо. Туура аныктаманы тапкыла. Кирме неологизм деген ким жооп берип коет? Менин оюмча бул башка тилден жаңы кирген сөз. Накейин балдар, азаматсыздар. 10 суроонун 8-ине толук кандуу туура жооп бердиңиздер, азаматсыздар. Эми балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Сиздерге үйгө тапшырма, үйдөн чыгармалардан окуйсуздар. Менин оюмча Кичинекей Ханзада деген чыгарманы окусаңыздар болот. Ошонун ичинен неологизм сөздөрдөн таап, кайра ал сөздөргө сүйлөм түзүп келесиздер. Көрүшкөнчө балдар, саламатта калгыла.